Куфтанды окуп алып, арттан сүннөт окуйын деп барасам, бир киши отуруптур. Акыркы могу 4 сабакта бейшембиде. Мас экен, таксыр дейт токтотуп. Мен Куран китеби окуйын берчи дейт. Кубалабаш керек. Байкуш анын туугандарына батпай калган, үй бүлөсүнө бара албайт, көчөдө да батпай калган. Акыркы үмүтү бул мешитке келип атат да, балким Кудай мени кабыл кылат депчи. Анан биз мешиттен кубаласак ал каяка барат бир тууган? Ал мас болсо да жүрөгүндө мындай солуп бараткан чырак болсо да үмүт кылып келди да ошолчу. Эй мас, эмне бар биякта дебеш керек да. Кудайдын мээринен үмүт кылып, бардык нерседен качып ал Кудайдын үйүнө баш корголоп келди да байкуш. Келди да, мен Куран окуйм келчи депчи. Балким ошол мастын башына түшкөн күйүтчү биздин башыбызга түшсө, биз динден чыгып кетишибиз мүмкүн эле, Кудай сактасын. Дагы жакшы ал ичип эле кетиптир да. Ичип эле кетиптир деген албетте ал жеңил күнөөнү санап аткан жокпуз, бирок бирөө жарым аны көтөрө албай өзүнүн жанын кыйып алса мүмкүн эле да, туурабы? Ошону көтөрө албай. Ошон үчүн акыйда илиминде чоң эреже бар. Ал-ибрату бил хаватим. Этибар чыныгы баягы бакылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз, суу кече турган убак бул өлүм алдындагы учур. Ошондо балким ал өзгөрүлүп Кудайга эң жакын адам болор. Туура ошону адам катары көрбөгөн адам ошонун кейпин кийип калар да. Абдул Кадир Жилани чоң олий адам. Ошо күнү мурид шакирттери менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Көчөдө бойлоп сабакка келе атышса, көчөдө бир баткак оңнап, ошондой мас киши жаткан экен. Ошондойбу? Ошондой. Үчүнчү жыл ошондой деп бакырып ыйлаган экен Абдул Кадир Жилани. Бу кандай сүйлөштүңөр силер? Ошондой деп акырында катуу ыйлап калдыңар. Абдул Кадир, сен Кудай Таала ыйман берген олиялык даражага сенби? Ошондой. Абдул Кадир, мен масмынбы? Ошондой. Тоготери дем окуяны. Үчүнчүсү, Абдул Кадир, Кудай кудуреттүүбү сени менин ордуңа, мени сенин ордуңа алып келүүгө? Ошондой деп ыйладым дейт. Биз билбейбиз да, биз көрпендебиз да. Ким кепилдик бере алат мен ушул ыйманды, инсапты Кудайдан суранабыз, аракет кылабыз. Бирок тыңсынган акылыбыз жок экен да. Керек болсо ошол масты мынтип кээкер адамды жаман көрбөйбүз, анын ичкенин жаман көрөт экенбиз да. Анткени ошол ичпей калса, ошол эле адамды кайра жакшы көрүүгө туура келет. Мамиле кылыш керек да, туурабы? Демек анын ичкен сыпаты дурус эмес болуп атат. Бирок байкап көрсөм, жөн адамдар ичпейт экен, гений адамдар ичип кетет экен да. Мындай коому түшүнө албаган адамдар ичип кетет экен да. Ошон үчүн туугандар, Кудай Таалам бирөөнү кандай абалда болбосун, мындай жаман көз караш менен тыңсынып карагандан Кудай сактасын. Биз бечарабыз да, биз бечарабыз. Кудай анын тобосун 1 мүнөттө кабыл кылышы мүмкүн. Эмнеге? Ал канча деген мастар бар. Таксыр мени кечирип коюңуз деп колун мүмкүн. Ал нафсисине баш ийип, бирок жүрөгүнөн Кудайдан суранып атат, Кудай депчи. Мына мен сизге бир окуя айтып берейин. Саид Багдаш айтат. Шам мамлекетинде чоң устазыбыз бир чоң мечитке имам болуп даярданып барып калды дейт, өзү суранычы боюнча. Ал жерге имам түтпөйт экен, адамдары чыр-чатак кылып, ошо мастары, бекеттери, зектери келип алып кыйнап эле кетиришет экен. Бул атайын чоң алым ошол жерди тандап барган экен. Барып анан биринчи эле барганда мечиттин тегерегиндеги рекет, зек, анан жанагы алкаштарды, мас адамдарды жакшы мамиле кылыптыр, белек берип, соого тартуулап, сиз деп жакшы сүйлөптүр, көңүлүн алыптыр. Анан ошолордун башчысынын аты Абдул Карим экен. Ошол топтун чөйрөнүн. Анан жүрөгүн тартып, икром муслим кылып, жакшылык көрсөтүп, анан араб өлкөлөрүндө Рамазан ороз айында, Кадырдын кечесинде биздер эле Кудайга шүгүр намылдап өтүп атпайбыз, дуа кылып. Ошондо алардын үрп ататын эң алым, илимдүү, амалкөй, кадыр бартуу адам келип дуа кылат экен да. Анан жана устаз дуа кылайын дегенде, бүгүнкү дуаны жана акырын канча убакыт аракет кылып себеп кылып мешитке уялып кирип калды да, бирок жашынып кирип окуп кетип. Бүгүн Абдул Карим дуа кылат деген экен да, жанагылардын башчысы. Кызарып, татарып, качып чыгып кетейинсе болбой кармап калып микрофонго келген экен. Баягы адамдын жүрөгү ачылган, Аллах Таала акыйкат кап келди. Только ыйлаптыр. Мечиттин бардыгы ыйлаптыр да. Анткени жүрөк менен байланышып атат да. Кудай мас адамды тобого бир көз ирмемде алып келиши мүмкүн, эгер кемчилигин мойнуна алса. Бирок текеберчилик кылган адамды алып келбеши мүмкүн да тобого. Биздин жүрөгүбүздө текеберчилик болуп, анын жүрөгүндө текеберчилик болбошу мүмкүн да, ушуну айтып атабыз да биз.